2026 жылы агро тармагында кирешеге чыккың келеби? Бүгүн мен сиздерге топ 5 кирешелүү бизнестер тууралуу айтып берем. Түшүм жыл сайын көбөйүп жатат. Бирок акча эмнеге көбөйбөйт? Анткени биз өстүрөбүз, бирок сактай да, кайра иштете да албайбыз. Бул дыйкандарды кийинки деңгээлге чыгара турган жабдыктар. Бул видеодо мен сиздерге эсептерди да жүргүзүп берем. Канча чыгаша болот, канча убакытта актайт, канча киреше чыгат. Бул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Анткени аягына чейин көргөндөр маалыматты топтойт, маалыматтарга бай болот, технологияларды билет, астыга чыгып кетет. Көрбөгөндөр артта кала берет. Бул бизнестерди билген адамдар сиздерге эч ким айтып бербейт. Анда немесе баштайлы. Топ 5. Биринчи орунда шок тоңдуруу, шоковая заморозка. Бул жөн эле муздатуу эмес. Бул түшүмдү баасын жоготпой сактоо деген сөз. Шоковая заморозкада мөмө жемиш, эт, балык жана көптөгөн продукцияны абдан тез 35 -40 градуска чейин тоңдурат. Ошондуктан мөмөнүн формасы жоголбойт. Түзү, дамы, ширеси сакталат. 6 айдан 12 айга чейин жаңы терилгендей көрүнөт. Кадимки тоңдурууда клеткалар жарылат. Шоктук тоңдурууда сапат толук сакталат. Дыйкан үчүн эмне берет? Түшүмдү сезонго байланып сатпайсың. Бул да чоң артыкчылык. Ресторандарга, дүкөндөргө жана эң башкысы экспортко чыгасың. Бааны кымбаттаганда сатасың. Кышында албетте кымбаттайт. Шок тоңдуруу бул дыйкандын эмгегин сактап баалай турган жабдык. Камера өзү шоковый аппарат 100 килограммдык. $11.000 турат. 25 тоннаны алалы, 25 килограмм. Жаныңардагы полеларыңарды, жалыңардагы жерлериңерди анализ кылгыла дагы ошончо объем чыга турган болсо, мынакей 25 тоннаны алалы. Бул сезон боюн бир ай алып атабыз. Бир күндө биздин AgroLife KG YouTube канал бир нече дыйкандарды тарттык. Бир күндө 1 тонна ежевика терген күндөрү болгон. 1-2-3 гектар жерлери бар дыйкандар. Кантип эми бул 25 тоннаны бир айдын ичинде эле толтурса болот, бирок биз бир сезонду жалпы алып атабыз. 25 тоннаны шоковый замороженный продукцияны даяр болуп сатсаңар да, баасын 350 сом деп алдым. Бул минимальный баасы деп айта берели. Биздин рынокто да ушундай баалар айтылып атат. Ошондуктан 350 сом алдык. 25 тоннаны 350 сомдон көбөйткөндө дароо эле долларга айландырып салдым. $100.000 чыгат экен. Мынакей ушу $100.000 таза киреше болуп атат. Бирок чыгымдарынан мен эсептеп отуруп, жыйынтыгында жалпы эле $80.000 кемитип салайын дедим, 80%. Анткени мөмөнүн өзүн алыш керек, морозильниктерге сакташ керек, анын арендасы бар, жумушчу, свет, аябай көп расход болот. Ошондуктан мен мынтип аябай бар майдалап отурбай эле мен сиздерге жалпы $80.000 80% кемитип салдым. Мынакей ошондо $20.000 калып атат. $20.000 ичинде сиздер жанагы эң биринчи расходуңарды $11.000 алган шоковый аппараттын расходун жабасыздар, $9.000 калып атат. Мындан ары бул расход жок. Анткени бул бир эле жолу сатып алынат. Эскертип кетейин, 12 ай гарантия бар, сервисный обслуживание бар. 12 айдын ичинде бирдемке болуп же сынып эметип калса, дайыма обслуживанияга даярбыз. Эгер расходторду алсак, жанагы өсүмдүктөргө малина же ежевика болобу, же карагат болобу, ошонун баарын сатып алып туруп тоңдуруп атпайсызбы? Эгер силер өзүңөрдүкү болсо, анда бул чыгымдар жок болот. Эгер мунун үстүнө дагы морозильник 20, 30, 50 же 100 тонналык морозильниктерди эле жасайбыз деп атышат. Мындакей ошондойду коюп алсаңыздар, анда бул чыгымдарды дагы кемитсеңиздер болот. Болгону жанагы жумушчу, анан свет, мындай майда чүйдө расходдор эле калат да. Ошондой элестеткиле, өзүңөргө силерге чоң эле киреше калат. Албетте муну орусча айтканда грубо эсептер жүргүзүлүп атат. Ошондуктан мындай майда чүйдө мындай эмелер болуп калса, көңүл бурбаңыздар. Биз мындай жалпы общий мотивационный видео жасап атабыз. Баалар албетте муну базар айтат, эртеңки күнү кандай болот экенин эч ким айта албайт. Ошондуктан мен 350 алдым, андан кымбат да болушу мүмкүн. Албетте чет мамлекеттерде кымбат, мындан арзан да болуп калышы мүмкүн. Аны эч ким айта албайт да. Бирок баягы бизнес эсептеп атканда биз минимальный эсептерди алып, биздин рыноктарды ылайыктап, ошого жараша сиздерге эсептеп берип атабыз. 25 тоннаны алдык. Бир айда негизи 25 тоннаны тоңдуруп койсо болот. Биз башында эсептегенде жалпы бир сезон деп эсептедик да. Бир сезон билесиздер, бул 6 айдан 7 ай деп эсептелип кетет бизде мөмөчүлөрдө. Ошондуктан бир айда эле 25 тоннаны тоңдуруп койсо болот. Бир жакшы суткалап, аракет кылып, смендешип иштеп койсок. Бул шоковый аппараттын иштегени боюнча кичине айтып берейин. 2 саатта 100 килограммды тоңдуруп койсо болот. 2 саатка деле жетпейт экен негизи, бирок 2 саат деп алып атканда мына 20 саатта сиздер 1 тоннаны тоңдуруп коюп атпайсыңарбы? Ошондо 20 саат дегенде 1 сутка болуп эсептелинип атат.
bir суткада 1 тонна болуп атса, бир айда 30 тоннага чейин тоңдуруп койсо болот. Албетте бизде көп ежевика боюнча жанагы айтышат, көп өстүрүп атасыңар, көбөйүп атат, кантип сатабыз, кымбаттайт, арзандайт деп. Ошондо мынакей биз ушул чыгарылыштарды даярдап атабыз да. Кыскасы аракет кылып койсо суткада 1 тоннага чейин тоңдуруп койсо болот. Ошону ушул эле 25 тоннаны бир айда чыгарасыздар. Бүгүн бул технология чоң заводдор эмес, үйдө гана, сарайда, чакан жерде иштеп жатат. Өзүнүн көлөмү, размери бир холодильниктин эле размериндей эле болот. Ошондуктан бир сарайдын бир бурчуна алып иштетип тоңдура берсеңер болот. Жыйынтык: ким шок тоңдурууну өздөштүрсө, ошол дыйкан базардан коркпойт. Бул аппарат ата мекендик өндүрүш болгондон кийин жылына саны чектелүү болот. Ошондуктан азыртан маалымат топтоп байланышыңыздар. Үй шартында шоковый заморозка аппаратын алам десеңиздер, төмөнкү номерлерге чала бериңиздер. Экинчиси сублимация. Үй шартындагы сублимационный аппарат. Эң чоң коркунуч өсүмдүктү өстүрө албайм эмес, же түшүмүм аз болуп калат эмес. Эң чоң коркунуч аны арзан сатып же такыр эле сата албай калуу. Мына ушул чоң коркунучтар бар да, дайыма эле айтылып келет. Эми биз дагы ушул бир чечим сунуштап атабыз. Үй шартындагы сублимационный аппарат. Бул эмне? Бул мөмө жемишти, жашылча, эт, балык көп нерсени тоңдурат. Вакуумдук тоңдуруу, сууну тартып ала турган жабдык. Натыйжада продукт узак мөөнөткө сакталат. Даамы, түзүү, дээрлик, пайдалуу заттары толук сакталат. Жөнөкөй тил менен айтканда, жалпак тил менен А дегенде продукт терең тоңот. Андан кийин муз абалында суу түз эле бууга айланат. Ошо менен продукт сапаты бузулбайт, түзүү ошо боюнча калат. Ошондуктан сублимацияланган, мисалы үчүн малинаны алалы, майдаланып кетпейт, жаңыдай көрүнүп турат. 10-25 жылга чейин бузулбай сакталат. Элестеткиле, 25 жыл. Муну өзүм изденип угуп калгандан кийин аябай кубандым. Бул деген биз үчүн аябай чоң жакшы жаңылык. Ошондуктан бул сублимационный аппараттар бизге керек. 25 жыл бул эмне деген убакыт. 25 жылдын ичинде продукциябызды жакшы баага сата албасак, анда билбейм. Урматтуу көрүүчү, 25 жылга сактала турган негизи эле муга чейин уктуңуздар беле ушундай технология боюнча. Мынакей ушул сублимационный аппарат. Дыйкан үчүн эмнеси менен маанилүү? Түшүмдү сезонго байланып сатпайсың. Сезондо арзандап кеткен кезде кыжалат болуп, баягы дароо сатыш керек деп сатпайсың. Муздаткыч, чоң складтар, чакан эле стиральный машинадай да өзүнүн көлөмү. Ошондой аппарат менен иштете бересиңер. Үйдүн бир бурчуна, сарайдын бир бурчуна көп место ээлебейт. Өзү дагы жеңил, кымбат сатылуучу продукцияны аласың жыйынтыгында. Үйдөгү сублимационный аппарат. Бул завод күтпөстөн кайра иштетүүнүн баштоонун жолу. Келгиле кичине эсеп жүргүзөлү. Токотер жери ушул эмеспи? Жеңил болуш үчүн мен 300 эле килограммды алайын. 300 килограммды сезондо чийки зат катары свежий кезинде 200 сомдон сатсак, бул 60 000 сом болот экен. Доллар менен эсептегенде $685. Сублимационный аппаратты алдык дейли. 10 килограммдык аппаратты. Мындан тышкары дагы 6 килограммдык, 10-20 килограммдыктар да бар. Биз ушул 10 килограммдыкка токтололу. Бул өзү 300 килограммды бир айдын ичинде 30 килограмм кургатып койсо болот да. Убакыт мөөнөтү суткалап кургайт. Мисалы үчүн 10 килограммды 1 килограмм кылсак да кургагандан кийин. Жалпы 90% суу деп айтылган бекеринен айтылбайт мөөнөккө. Ошондуктан 1 килограмм 1,5 килограмм чыгат да. Негизи 1,5 килограммга чейин деле чыгарса болот, бирок биз минимальный алып атабыз. 30 килограмм деп алдык. Сублимационный продукция бул премиум продукт болгондон кийин арзан болбойт. Интернет булактарынан карап көрүңүздөр. Биз да издендик, карадык. Өзү граммдап, 100 грамм, 200 граммдап сатылат экен. Жалпы 1 килограммы 5 000 сомдон 15 000 сомго чейин баалары чукайт экен да. Эми мен азыр ушу бааларына токтолбой эле коеюн, өзүңөр интернет булактарынан карап көрсөңүздөр болот. Мен 6 000 сом алдым. 1 килограммды 6 000 сомдон сатканда 30 килограммы 180 000 сом болуп атат. Бул $2000. 10 килограммдык аппарат $3300 турат. Муну жалпы эсептеп келгенде 1,5 айда же 2 айда актап койсо болот. Өзүнүн акчасын чыгарып койсо болот. Андан кийин аппарат өзү кирешеге иштей берет. Кайталап кетейин. 10 килограммдык аппараттын, сублимационный аппараттын баасы $3300. Айына 30 килограммдай кургатат. 1,5 айда актайт жалпы алып келгенде. Премиум продукт боюнча кеп кылалы.
Бул сублимационный продукция премиум продукт болуп эсептелинет. Бул кадимки товар эмес, сапаттагы жогорку, өзгөчө иштелген жана ошондуктан кымбат баада сатыла турган продукт. Премиум продукт деп туруп интернетке деле жазып көргүлө. 3-4 айда мөмө бышып бүтөт деп коелу. Кийинки 6 ай, 7 ай өлүк алма деген бышат. Ошондуктан бул аппарат бир гана 2-3 ай иштебестен бул дагы кар түшкөнгө чейин кургатып иштей берет. Сезон бүткөндөн кийин кышында балык, эт, негизи бул боюнча мен дагы көптөгөн чыгарылыш жасайм, сөзсүз түрдө жасайм, анткени деген сублимация боюнча, бул технология боюнча биз дагы өздөштүрүшүбүз керек. Бул технология менен көптөгөн продукция жасаса болот. Мен силерге азыр видеодон көптөгөн продукциялардын түрлөрүн көрсөтөм. Ошол эле йогурт кургатса болот экен, ошол эле эт, балык, мен айтып кеттим, мынакей ассортименти көп да. Өзүңөр эксперимент кылып, өзүңөр жакшы сонун продукция жасап койсоңуздар болот. Бүгүн ушул сублимационный аппаратты алыңыз, эртең кирешеңизди жогорулатыңыз, көбөйтүңүз. Төмөндөгү телефондорго байланышыңыз. Азыртан кыймылдайлы экендештер. Убакыт учкан куш. Айтып кете турган нерсе бар. Бизге производительдер, ушул өндүрүштөгүлөр айтышат, дыйкандарга кайрылып коюңуздар, сиздерди аябай көп дыйкандар көрөт. Көйгөй бар экен. Мисалы үчүн заказ кылганда элдер сезондо гана заказ кылат экен. Бирок мунун деген чет мамлекеттен келиши бар, жасалышы бар. Аябай көп убакыт эксперименттер өткөрүш керек, үйрөнүш керек, тестировать этиш керек. Мына ошонун бүт баарына даяр болбой туруп, дароо бизге керек деп заказ кылышат дейт да. Ал кезде эми бирөөнүн очередтен, бирөөнүн урматы бар, сыйы бар. Андан секирип өтө албайбыз, ошондуктан ошондой көйгөй бар дейт да. Сураныч Агролайф аркылуу дыйкандарга кайрылып коюңуз. Ушу азыртан видео чыгып атат, мына жаңы жылда эле дароо эле чыгарып атам. Кышында изденип, ушул телефондорго чалып, WhatsApp номерлерге байланышып, маалыматтарды топтой бериңиздер. Азыртан маалымат топтоп баштасаңыздар, сезонго сиздер даяр болуп каласыздар. Топ 3. Үчүнчүсү реф контейнер, холодильник. Түшүмдү өстүрүү иштин жарымысы. Аны туура сактоо чыныгы акча. Дароо терилген мөмө жемиш бат бузулат. Анткени бул скоропортящий продукт болуп эсептелинет. Көп учурда мөмө жемиш күн ысыкта терилет, андан кийин ящиктерге узак убакытта туруп калат. Ошол маалда эзилип, товарный битин көрүнүшүн, кыскасы ушинтип сапатын жогото берет да. Экспортко жөнөтүлгөн болсо, жолдо 3-4 күн, 5 күн турса, жарымысы бузулуп көгөрүп кетет. Натыйжада экспорт кылган жигиттер чоң жоготуулар кылат. Ошондуктан Кыргызстандын ягодасы начар экен деген пикирге жаралбаш үчүн биз сан менен эмес, сапат менен да иштейли. Мына бул холодильниктер, реф контейнерлер ушуга жардам берет. Биздин канал жакшы маалымат берет, бирок ушул маалыматтарды башка жерден дагы жакшы адистерден, тажрыйбалуу дыйкандардан сурап көргүлө. Канчалык ушул бизге холодильник, реф контейнерлер керек? Мен ойлойм, баары эле бир добуш менен керек деп айтат. Жөн эле керек эмес, бул бизге аябай эле керек. Дыйканчылыгыбыз өнүгүш үчүн жанагы дайыма эле мөмөлөрүбүз арзан, дайыма эле ушундай көйгөйлөр боло бербеш үчүн холодильниктер бул аябай көп көйгөй чече турган нерсе. Холодильниктин артыкчылыгы аябай көп. Буюрса кийинки чыгылыштарда да буну да кеп кылабыз. Азыр кергиле кичине акча каражат боюнча сүйлөшөлү. Сөз бергендей эле эсептеп берели. Айылда корого реф контейнер койдук дейли. 40 тонник морской контейнер бар. Мына ошого 40 тонник контейнерге корого холодильник, реф контейнер жасайлы дейли. 10 тоннаны алып жиберсем, мисалы үчүн бир күндө же 2 күндө, негизи бир 2-3 күндө 10 тоннаны кабыл алып, услугасына 10 сом алса деле, элестеткиле 10 сом. Бул 10 тоннадан 100 000 сом деген акча чыгып атат да. Бир ай жалпы алалы, бир айдын ичинде 100 тоннаны толтуруп кабыл алып иштеп койсо болот. Анткени дыйкандардын бул деген реф контейнер дыйкандардын эмгегин сактап атат, жанагы температураны сактап берет керектүү. Анан ушул экспорт кылып аткан балдарга дагы жакшы, жолдон жакшы чыдап беришет. Ошондуктан ар бир килограммына 10 сомдон услугасына алсаңыздар дагы 100 тоннадан бул 1 миллион сом акча. 1 миллион сом бул $11 000 реф контейнердин акчасын актап коет. Реф контейнердин 40 тонник мынакей баасы $11 000. $11 000 сиздер бир айдын 2 айдын ичинде актап койсоңуздар болот. Андан кийин бир гана кирешеге иштей бересиздер. Жакшы мындай бизнес издеп аткандар, чыгарыштын алкагында топ 5 кирешелүү бизнес деп атпайбызбы, агробизнестер. Мына
Ушуну караштырып койсоңуздар болот. Бирок сиздер сезонду күтпөңүздөр. Азыртан чалып брондой бергиле, анткени бунун саны аябай эле чектелүү. Сезондо бүт баары шашып калат, бирок ала албай калышат да. Бул жылдагы көйгөй. Ошондуктан азыртан чала бериңиздер, сиздерге маалымат бере беребиз. Төртүнчүсү, топ 4. Дегидратор. Дегидратор бул үй шартындагы жөнөкөй эң пайдалуу жабдык. Дегидратор мөмө жемиштерди, жашылчаларды, көп нерселерди кургата турган аппарат. Продукттун суусун акырын алып алат дагы 12 ай жакшы сактап берет. Бул 12 айга сакташ бул деген аябай сонун нерсе. Буну эми жанагы чакан баасы сиздин чөнтөк телефонуңуздардан 2-3 эсе арзаныраак. Бирок дыйканчылыкта керектүү аппараттын бири. Бара эми бул аппарат дегидратор ар бир үйдө тура турган кургаткыч болот. Кожойкелердин алмаштыргыч жардамчысы болуп калат деп мен толугу менен ишенем. Анткени кайрадан айтып атам, 12 айга сиздер болгон өсүмдүктөрүңүздөрдү сактап каласыздар. Бунун кирешесин эсептеш кыйын экен, бирок түшүмдү сактап калыш бул өзү киреше. Жылда канча деген өсүмдүк арзан болот. Биринчиден, экинчиден товарный чок болгондор калып калат, эзилип калат. Арзан болуп өтпөй калган учурда дагы мынакей кургатып койсоңуздар, муну деген варенье жасаш эмне деген сахар керек, убакыт керек, банка керек. Анан сахар жебегендер да бар, вареньени жебегендер да бар. Кыскасы бул аппарат керек. Бул дегидраторго сиздер саласыздар, өзү иштей берет, болду. Кургагандан кийин пакетке салып коесуз, атайын пакеттер бар. Көп орун ээлебей сактайт да. Каалаган учурда сатасыңар, жана пайдалуу, зыяны жок, химикаты жок. Тамак аш жейсиздер үй бүлөңөр менен. Бул чоң плюс. Түшүмүбүз чирибейт, сакталат. Андан тышкары кошумча даамдарды сатып албастан өзүңүздөр үй бүлөңүздөр менен өзүңөр өстүргөн пайдалуу нерселерди жейсиздер. Ошону менен билинбей эле акча үнөмдөлөт, эмне деген чыгымдарды сактайт. Бул аппараттын орточо баасы 25 000 сом, 15 000 сомдугу бар, 33 000 сомдугу бар, кымбаттары бар, арзаны бар. Орточо баасы 25 000 сом. Эми бул аппарат жөн эле өзүн бир сезондо актайт деп толук ишеним менен айта алам. Экрандагы телефондорго, WhatsAppка жазыңыздар, толук маалымат берилет. Азыртан кышында убакыт көп, эксперименттерди өткөрүп, сезонго даяр болуп калгыла. Сезонго даяр болуп, ар кандай түрлүү нерселерди жасап, аябай көп эксперимент жасаса болот экен, көп ассортимент товарлар жасаса болот экен. Ошондуктан азыртан даярдана бериңиздер, азыртан брондоп заказ кыла бериңиздер. Сезондо албетте убакыт аз болот, дыйканчылыкта билесиздер. Ошондуктан азыр кыймылдасак убакыт учкан кош. Бунун кирешелүү бизнес деп айтып аткандан кийин бунун алкагында, бул видеонун алкагында сиздер чакан бир кичинекей өзүнүн аппаратты алып иштеп көрүңүздөр, эксперимент кылып. Балким жакшы өздөштүрүп чоң аппараттарга ээ болуп, кийин ушул дегидраторлорго көп масштабтуу түрдө кургатасыздар дагы, балким көп товар сатасыздар. Чоңуну алып, мисалы үчүн азыр кээ бирлер билбей эле эчтеке билбей чоңуну алып алып, анан проблема болуп, үйрөнүп эметкиче чыгаша болуп, балким кайра жарабай калса анда чыгым болот да. Agrolife KG биз кичинеден баштаганды сунуштайбыз. Өзгөчө баягы жаңы болуп аткандан кийин өздөштүрүп мунун баарын алыш керек да. Эми 5-сине убакыт келип кетти. Топ 5 бул морозильник. Морозильник контейнер түрүндөгү сорокатонник, 20 тонниктер да бар. Сорокатонник контейнерлерге жасап койсо болот. Дыйкандарга, айыл чарбага эң керектүү нерсе мынакей ушул. Аябай көп нерсе сактаса болот. Эт, тамак, мөмө жемиш, жана полуфабрикаттар, самсы, пельмень, айтор көп нерсе сактаса болот да. Морозильниктердин керегин мынакей түшүнгөндөр билет. Кошуналарыңардын же кошуна райондордон болобу, ошолордун товарларын акырын сактап, ар бир килограммына акчалай берсеңиздер болот. Ошондой эле мынакей шоковый заморозкадан чыккан продукцияны мына ушул морозильниктер сакталат. Беркилер болбойт, берки морозильниктер, берки холодильниктер болбойт. Түшүнүктүү болуш үчүн кээ бирлер эгер билбей калсаңыздар, морозильниктин кызматын бизде дүкөндөрдө түрлүү холодильниктер турат. Жеңил холодильниктер жана атайын жана пельмень, мороженый, эт сакталган атайын өзүнчө морозильниктер болот го, жана үстү айнек болуп көрүнүп турган. Мына ошолор кичинекей лари болуп эсептелинет. Ошонун мынакей промышленный десек болот. Чоң оем деген дүкөндөр мынакей караштырып берсеңиздер болот. Ушундай морозильниктерге продукцияны сактай берсеңиздер болот. 12 айдын ичинде эми 100 тонна продукцияны сактап койсо болот. 20 сомдон эле өзүнүн ар бир килограммын ала берсеңиздер, бул 2 миллион сом чыгат экен да. Биз эсептерде келтирип атпайбызбы?
12 айдын ичинде 100 тонна продукцияны кантип сактап койсо болбойт. Кадимкидей сактаса болот да. Эсептесек 12 айда 100 тонна 20 сомдон деле сактаганда $22.000 дей берели, кириши жакшы. 40 тонник морозильниктин баасы $13.500. Контейнер дагы сиздерге бир $2.000-2.500 айланат. Бул морозильный аппараттарды арендага деле берип койсоңуздар болот. Арендасына айына алып коюп акча жата бересиздер, мындайча айтканда. 100 тоннаны эгер өзүңөр тоңдуруп 400 сомдон сата алсаңыздар, эгер башка эсептерди айтсак, анда өзүңөр калькулятордо эсептеп алып көргүлө. Канча акча чыгат. Жөн эле аренда эмес, өзүңүздөр 100 тонна бир тоңдуруп 400 сомдон сатсаңыздар аябай жакшы акча болот. Биздин долбоор AgriLife KG бир гана информационно рекламный агромедиа долбоор эмес. Бул ошондой эле мотивационный площадка деп өзүм эсептейм да. Ошондуктан мотивация бериш үчүн биз сөзсүз түрдө бир цифраларды, сандарды келтиришибиз керек. Канча адам канча сом акча табат, ошонун баарын бизге өтө маанилүү да. Ушул морозильниктерди кантип иштетиштин бир идея катары же мындай сунуш катары айтып кетейин. Шоковый аппараттардын дагы бир гана 100 килограммдык, 200 килограммдык эмес, беркиндей 30, 20, 40 килограммдыктары бар да. Алардын баасы кыйла арзан. $3.000, $4.000 бар. Аз батат, аз көлөмдө тоңдурат, бирок иштете берсе көп убакыттын ичинде аябай көп тоңдуруп койсо болот. Мына бул аппараттар дагы сиздерге телефон аркылуу айтам, кандай аппараттар бар, канча сом турат. Андан тышкары бул аппараттарды сиздер 3 айга проценти жок рассрочкага алсаңыздар болот. Мынакей караштыра бериңиздер. Ушул кичинекей аппараттардан тоңдуруп, анан чоң морозильникке сактап, жакшы кирешеге чыксаңыздар болот да. Ошол морозильниктин ээси же инвестиция кылабы, же кайра иштетип өзү мотивация кылып, бат-баттан сатып, инстаграмдарды ачып, WhatsApp группаларга кошулуп, өзүнүн жанагы дыйкандардын продукциясын тоңдуруп сатып аракет кылса, аз убакыттын ичинде жакшы акча таап чыдай элекен да. Эми такыр болбосо биз AgriLife KG биз YouTube каналга тартабыз. Кааласаңыздар чакырсаңыздар болот. Бизде орус тилинде YouTube каналдар бар, Instagram бар. Ушунун баарын реклама кылып, акырын тоңдурулган продукциябызды сатсаңыздар болот. Бул эми карасаңыздар, дыйкандарга кандай киреши? Айыл чарба өнүгүп жатат, жалпы экономикага бир нече процент таасир этет. Экспортко чыгабыз. Экспорт деген эми 100 миллиондук Орусия, дагы ошого окшогон бир 16 СНГ мамлекеттер бар. Ошонун баарына алакандай болгон Кыргызстанды мөмө жемиш өтөт эле деп ойлойм. Биз өзүбүздүн ой пикирибиз. Эми 12 ай убакыт сакталып берсе продукциябыз, биз жакшы баага сата алабыз деп ишенем. Ассортименти көп, свежий эмес, бир гана тоңдурулган, сублимационный, кургатылган продукциянын саны да көбөйүп атат. Кыргызстан буюрса ошону менен өнүгөт. Урматтуу мекендештер, ушул видеону аягына чейин көрдүңүздөр. Ушул чыгарылыш кызык болду деп эгер айта алсаңыздар, комментарийге жазыңыздар. Ушундай форматта видеолор жактыбы? Ушундай эсептеп, бизнес идеялар, топ-5 жабдыктар, түрлүү ушундай биздин айыл чарба өнүктүрө турган идеялар болсо, ушундай видеолорду жасай бергиле деп комментарийге жазсаңыздар, биз сөзсүз түрдө AgriLife KG изденип, маалымат топтоп, эсептеп, биздин рынокко ылайыктап видеолорду жасай беребиз. Сиздер лайктарыңыздарды аябаңыздар, урматтуу көрүүчү. Лайк басып коюш бул эң оңой нерсе, бирок бизге аябай чоң мотивация болот. Бизге аябай чоң кубандырат, анткени биз элге пайдалуу видеолор жасап атабыз деп ойлоп калабыз. Комментарийге сөзсүз түрдө жазгыла, канчалык көп комментарий болсо, ошончолук биз дагы аракет кылабыз. Подпискаларыңарды аябагыла. Катталуучулар көбөйө берсе, биз дагы кубана беребиз. Бизге мотивация. Биз дагы көптөгөн чыгарылыштар жасайбыз. Дыйкандардын өнүгүшүнө аракеттерди жасай беребиз. Урматтуу көрүүчү, эмки чыгарылыштардан жолугушканга чейин сак саламат болуңуздар.